Мен бабында мен ачык эле айтайын. Мына 70 тыйын төлөп атпайбызбы? 70 тыйын бул саясий баа. Буну мурунку бийликтер элди кичине мындай, кичине керек болсо мындай бир тынчытыш үчүн эле 70 тыйын деп койгон. Негизинен эгер чын эле мына экономиканын мыйзамдарына карасак, бул өзүн багыш керек. Жаңы электростанция куруш керек. Бизде Кыргызстанда жыл сайын мына азыр бүт баары курулуп атат. Жыл сайын 1 миллиард киловатт часқа дефицит өсүп атат. Эгерде биз ГЭСтерди курбасак, башка электростанцияны курбасак, свет өчөт. Мына ошон үчүн бүгүнкү күндө ошо экономика мыйзамдарына жараша баа болуш керек. Мына сотовый компанияларды көрүп атасыздар. Өздөрү бааны коюп атат, төлөп атабыз, сүйлөшүп атабыз. Мына ошон үчүн заман ошого жеткирди. Биз дагы калып калдык. Биз азыр Кыргызстанда бар болгону бир 3 гигаваттын тегерегинде установленный мощность бар. Бул 7 миллион калкка аябагандай аз. Мына Казакстанда мисалы 20 миллион калкка 21 гигаватт установленный мощность бар. Көрдүңөрбү канча? Ошон үчүн менин оюмча вакыт жетти. Элге ачык айкын айтып, ошол бааны саясий эмес, экономикалык бааны коюш керек деп ойлойм мен. 7 миллион калкка жеткирип атабыз. Башка мамлекеттерге караганда мындай катуу өчүрүүлөр болгон жок. Башка мамлекеттерди көрүп атасыздар. Ошон үчүн мына мисалы Токтогул ГЭСинде ошо гидроагрегатын ремонт кылып 60 мегаватт установленный мощность көбөйтүп атат. Мындай деги башка мамлекеттерде ушинтип арзан алмаштырган, көбөйткөн мощностьтарды мен пока уга элекмин. Ошон үчүн биздин мына акыркы жылдары 30 жылда деп коеюн, 30 жылда бир гана ГЭС тургузулду, мына Бала Саруу 25 мегаватт. Бул бюджеттин акчасына, бул элдин акчасы. Эгерде Минэнергияга биз өздөрүнүн баасына карата төлөсөк, өздөрү эле куруп салмак. Мына азыр вакыт жетти, менин оюмча ачык айкын бааны айтыш керек. Ошонун экономика боюнча, ошонун мыйзамдары боюнча биз төлөбөсөк, анда биздин энергия, свет жакын арада өчө турган болуп атат.